Assalamu alaikum bir туғандар. Той құт болсын. Тойлар жұғышты болсын барыңыздарга. Эми тамада атың ким эле кечирип кой. Курманбек Азамат баятан бери көрүп аттым. Нарындан болбойсуң, каяктан болосуң? Жалап атпы? Үстөл деп атсаң, нарынданбы деп атам. Урматтуу үстөлдүн коноктору деп атасың да. Рахмат. Жакут Сыдыков деп Парадис, Ырчыт, Аферист деп айткан жоксуң, Ишкылып аябай эле мактады, бирок сиздердин кол чабыңыздар менин кебетеме жараша эле болуп калды. Мейли, рахмат. Рахмат тугандар. Кагалай бир тугандар, ушуга өтсөк тугандар. Мен кубанганым акыркы кездерде тигепу деп жаман сөз жазганы менен садагыңды дейин. Элдин пейили оңолду. Чын эле айталы. Жакшы жагын көрөлү. Бардык жакта биригип, кыргыз WhatsApp'ta да биригип группа ачып ынтымак кесиптештер, бажалар, абысындар, кыскасы бардык оңолду. Туура. Эми тугандар мен айтып атканым ушул. Ыйманыңарга, ынтымагыңарга ыраазымын. Дегеле кыргыз элибиз өнө берсин. Сиздер бизге кол чаппасаңар, бизге казактар кол чаппайт, тажиктер колдобойт, орустар колдобойт, татарлар кыйкырбайт, башкалар ышкырбайт. Кыргызды кыргыз колдосоңуздар жетесиздер. Мен да кыргыз элем, да бир кол чапкансыңыздар кыргыздар. Нанайын кыргыздар. Эми бакубай той кут болсун. Тарыхта ачык айталы, той кут болсун. Тоюңуздар кут болсун. Кичинекей исламдын аты дагы сонун экен. Ушул ислам эрезеге жетип, чоңоюп, биздин исламга эң биринчи жыл динибизге салым кошкон жигиттерден болсун. Андан кийин мамлекетибизге салым кошкон, жалпы ушул жердегилерди кубандырган адам болсун деп тилек кыламын. Бактылуу болсун. Негизи сөздүн ачыгын айтыш керек. Кече мен ушул жерде өзүм тушо той өткөрдүм. Ушул жерде. Той сиздерге да жугуштуу болсун деп атам. Аябай толкунданып турам. Бүгүнкү тойдо мен тамада болмокмун. Бүгүнкү жерде, бүгүн. Бакбай мен ачык эле айтып коеюн, туурабы? Сиз билет белеңиз, кабарыңыз барбы? Мен түшүнбөй калдым. Бүгүн үйдөн жакшынакай кийим чыгып келатып, той канчада башталат десем, кечиресиз бүгүн башка тамада алып барат деди. Кудай кут кылсын, сизге буйруптур. Жакшы өткөрүп алыңыз. Эми мен капада болгон жокмун. Эң негизгиси ошентсе дагы артка үйүмө кайтып кетпестен, анда мен аз жакшынакай кийинип алып туруп барып, жок дегенде конокторун куттуктап коеюн. Эртең дагы ушул жерге кызмат кылам деп ниет кылып койдум эле, максатыма жетейин деп келдим. Сиздер менен учурашканыма аябай кубанычтан, баарыңарды эле көрүп жүрөм. Facebook'tan, Instagram'dan, Одноклассниктен баарыңарды эле көрүп жүрөм, бирок азыр живой көрүп аябай сүйүнүп атам. Бар болуңуздар кагалайын бир тугандар. Араңарда гаишниктер жокпу? Iya. Barбы? Ачык айткыла, жамандап, жаман көрүнүп калбайын, iya. Жокпу, барбы? Чота мындай болтасыңар кой, жөн эле турайынчы. Той болуп атканда тугандар, бир киши бир аз угуп коелу, бирткеле. Кыска эле айтам, кыска эле кетем, билемиз. Атрага жакындап калган окшойт, түшүнүп атам. Бир киши Кудайга кат жазыптыр, жаратканга. О, Кудай, bizde Kırgızstanda toy деген ушундай болуп атат. Той өткөргөнгө ресторан таппай жүрүшөт, а мен болсо той өткөргөнгө акча таппай жүрөм. Бардык тең туштарым 50 жылдыгын берди, мен калдым, тең туштарыман артта калтырбай өткөрөйүн десем, тоюма мал салымды, тияк туугандарымдын кошумчаларын чогултуп эсептесек, бир 20 000 сом жетпей атат. Деп кат жазып, 20 000 сом сурап кат жазыптыр. Катты шарике салып, анан ичине шарикти асманга учуруп ийген экен, баягы шарик асманга учуп барып, аба тигөнгөн жерде поп деп жарылат дагы жерге түшөт. Жерге түшкөндө сиздин алдыңызга түшпөйт, же биздин алдыбызга түшпөй, ошол жолдо машина тосуп отурган эки гаишниктин алдына түшүп калыптыр. Баягы Катты эки гаишник алып окуса эле баягындай, о Кудай, той өткөрөйүн десем 20 000 сом жетпей атат, 20 000 сом берип турчу деп адресин кошо жазган экен. Эки гаишники кеңешип, гаишникти сил элдин баары жаман көрөт. Кел биз деле бир жакшы жактарыбызды көрсөтөлү. Экөөбүз аялыбызга көрсөтпөй чогулуп жүргөн акчаларды чогулталы дагы ушуга жардам берип коелучу, той өткөрүп алсын. Бир туганбыз го, кыргызбыз го. Деп үйлөрүнө барып кайра жолугушат, жолугушуп акчаларын эсептесе 15 000 сом эле болуп калыптыр. Бирөөсү кыжыңдайт дейт. Эми 5 000 сомду каяктан табабыз? Кимге чала койсок, ансек минсексе беркинсе айтат дейт. Айланайын, эмне переживать этесиң? Биз милдеттүү элек. Болгон акчабызды беребиз. 15 000 ба, 15 000 ошол деле жардам болот. Деп экөө кеңешип, адрес менен баягы үйдү такылдатып, 15 000 сомду акчаны санап берип, жакшы калга деп кетсе, баягы киши кайра Кудайга кат жазып атат дейт. О, Кудай, өзүңө чексиз шүгүрлөр болсун, чексиз мактоолор болсун. Сен жалгызсың, сенин түгөйүң жок, сенин шеригиң жок. Кудай, 20 000 сом сурадым эле, ыраазымын, бердиң, ыраазымын.
О Кудай, бирок мындан кийин мага акча берсең, гаишниктерден бербей эле койчу, 5000 сомду сындырып калыптыр дейт. Кара эми жакшылык кылса да ушинтет экен. Эми урматтуу туугандар, бардык тамаша сүйлөп чер жазып олтурганга эмне жетсин. Бир аз өзүм тамададан